Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуядан жабыркагандар тууралуу маалымат 13-апрелдеги саат 18:00 карата Лейлек шаарындагы жалпы дарыгерлик практика борборуна дагы 3 жабырлануучу медициналык жардам сурап кайрылышкан. Учурда Лейлек райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун хирургия бөлүмүндө 4 жабырлануучу тиешелүү медициналык жардам алууда. Алар 1999 жылы туулган аскер кызматчысы. Диагнозу сандын ортоңку 3/1 бөлүгүнүн жана тамандын октун учкундарынан алган жарааты. Абалы орточо оор. 1992 жылы туулган Жаран. Диагнозу оң жак тизенин ылдыйкы бөлүгүнүн октун учкундуларынан алган жарааты. Абалы орточо оор. 2002 жылы туулган аскер кызматчысы. Диагнозу сол жак тизе булчуңунун чоюлушу, ооруксунуу, абалы канааттандырарлык. 1972 жылы туулган Жаран. Диагнозу оң жак жамбаш бөлүгүнүн ок учкундуларынан алган жарааты, абалы канааттандырарлык. Бардыгы болуп 6 жабырлануучу медициналык жардам алууга кайрылган. Алардын экөөсү алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. Бардык бейтаптар тиешелүү дарыланууну алышууда. Лейлек жалпы дарыгерлик практика борборунда дары-дармектер жана медициналык буюмдар жетиштүү санда бар. Медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Мындан тышкары Лейлек жалпы дарыгерлик практика борборунун адистери эвакуацияланган тургундарга, негизинен аялдар менен балдарга кеп кеңештерин берип, медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Учурда 150-гө жакын адам текшерүүдөн өттү.